Саламатсыздарбы, каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз каналыбызда орус чергесинде жүргөн мекендештерибизге билген орус тилибизди бөлүшүү жана эң биринчи мы отдаем предпочтение суроолорго, комментарийлерге. Кимдин мына эртең бүрсүгүнө айта турган проблемасы болсо, ошол проблеманы башка сабактарыбыздан дагы биринчи чыгарып бергенге аракет кылабыз. Бир катталуучу бар экен, билбейм катталуучу жокпу, комментарий жазыптыр. Ошон үчүн капа болбоңуздар, бул комментарийге 2 эле күн болгону менен бул аябай керектүү комментарий экен, аябай зарыл болгон. Ошон үчүн бардык мурда айткан темаларыңыздарды жыйнаштырып коюп, ушул кыздын комментарийине биринчи жооп берүүнү мен туура көрдүм. Себеби кичине орусча билсең болуптур деп аз-маз айтып, айлыгыңызды ала албай калган учурлар көп эле болот биякта. Ана мына эртең бүрсүгүндө атып башка жумушка кетип каласың, ошол бойдон же бир бөлүгү калып кетет, же такыр баары калып кетет, ушундай да. Айта албай калып, ала албай калсаң, ошондон өткөн жаман нерсе жок. Мен мынтип айтсам балким берет эле, мен мындай кылып сурасам балким макул болмок. Ушуну айта албай калдым да деп сарсанаа болот. Ошон үчүн ала албай калбасын зарплатасын Галина деген кыз деп ушул Галинанын комментарийине жооп берем. Кыргызча жазылган комментарий, эч бир каталары жок жазылган. Аябай мындай жакшы окуган ушундай кыз экен, бирок жалко, что орусчаны ушинтип айта албайт экеничи. Аракет кылсаң, мен ойлойм, ушундай жакшы окуган, жакшы билген кыргыз тилинде карачы, сонун катасы жок кандай кылып жазган. Ушинтип жазгандан кийин сен оңой эле орусчаны үйрөнүп кетесиң. Только аракет эле кылыш керек Галина. Галинанын суроосу аябай көп, башкаларга алдын ала айтып коеюн, аябай көп. Галинанын ар бир сүйлөмүнө орусча жооп бердим. Бул ошо Галинанын комментарийине. Мына Галина Сайдиева деген бар экен, зарплатасын ала албай атыптыр. Эмнеге түшпөдү депчи. Эмнеге мага эмдегиче зарплата түшө элек? Почему мне до сих пор, мына эмдегиче деген сөздү кошуп койдум мен, бул сөзүңүз жок эле, ушул убакка чейин деген сыяктуу. До сих пор не поступила зарплата. Не пришла деп дагы айтат, ал деле экөөнүн келген жок, түшкөн жок деген маанинде. Акча келе элек, акча түшө элек, картама акча келе элек деп коебуз, ошондо пришла, не пришла келе электе, а не поступила деген түшө элек дегенди билдирет. Почему мне до сих пор не поступила зарплата? Эмнеге аванс түшпөдү деген сөзүңүз, почему не поступил аванс? Болбосо не пришел аванс. Биякта аванс деген сөз слово мужского рода, ошон үчүн поступил же пришел деп айтабыз. Качан түшөт? Когда поступят деньги. Акча качан түшөт дедим, акчалар көп да. Зарплата качан түшөт десеңиз, когда поступит зарплата, аванс качан түшөт десеңиз, когда поступит аванс. Акчалар деген үчүн поступят дедим. Башкаларга түштү го деген, к другим аванс уже поступил, к другим зарплата поступила. Зарплата слово женского рода, ошон үчүн поступила. Кайсынысын айтасыз, ошону тандап айта бериңиз. Эмнеге мага кеч которуп атасың? Эми кеч которуп атасыз деп койдум, бар деле миң урушсаң деле сиз деп сүйлөгөн жакшы, атын айтып туруп, мисалы Марина болсо, Марина сиз деп айткан жакшы. Ошон үчүн почему вы переводите мне поздно? Эмнеге сиз дедим. Сиз мага кеч которуп атасыз. Башкалардан кеч которуп атасыз десеңиз, мисалы позже, чем другим. Ал Марина жаныңыздагы Гүлнарага, Азизге которуп коюп, сизге 5 күндөн кийин которуп атса, почему вы переводите мне позже, чем другим? Ким десе позже, чем Азиз и бир нерсе деп жандагыны айтып кое бериңиз. 9000 3 картага бөлүп саласың. Моя зарплата 9000. Менин зарплатам болгону 9000 дедим. Мына 9000. И ту зарплатаны айттым. И ту
Т болбосо В. Эгер Т делишь на 3 карты сен 3 картага бөлөсүң, болбой эле Т деп айтам десеңизчи. Сиз 3 картага бөлөсүз деп айткыңыз келсе, моя зарплата 9000, и ту вы делите на 3 карты, 3 картага бөлөсүз. Сизге кайсы сөзү ыңгайлуу болсо, ошону тандап айтыңыз. 24-июльда, 24 деп атаса, июльда 2500, мында 10-19-да мынча түштү деп айтканды депсиз. Мына 24-го деп жазылат, 24-го депчи, бирок айтканда 24-го деп эле айтасыз. 24 июля пришли 2546 рублей на карту Альфа. На карту Альфа-банк деп деле койсоңуз болот. 10 дагы августта, эгер смс кылып жазсаңыз, 10-го деп жазыңыз. 10 августа 2778 тоже на Альфу, болбосо на Альфа карту, на карту Альфа калагандай. 19 августа 2200 на карту Авангард. 2200 десеңиз деле боло берет, 2200 десеңиз деле боло берет. На карту Авангард. 3 жолу которулду. Переводили 3 раза. Барын кошсом 9000 чыкпай атат депсиз. Если сложить эти суммы с 3 карт дегенде да кошуп коюңузчу. Же с 3 переводов, 3 переводту кошсом деп коюңуз, с 3 переводов дегенди кошуп коюңуз бул жерге. Если сложить эти суммы с 3 переводов, 9000 не выходит на 9. Было 9000 не выходит. 1500 жетпей жатат, не хватает 1500 рублей. 1500 деп деле койсоңуз боло берет. Эмнеге майдалап котордуң? Котордуңуз дедим, эми сиз ачуу үстүндө сен деп эле жаза берипсиз да. Почему переводили по частям? Алар уже которушту да. По частям деген бөлүк кылып котордуң. Майда деген по мелочи да, сизге майда кылып которгон жок да, бөлүп которду, ошон үчүн. Переводили по частям, бөлүк кылып котордуң. Крупный кылып которсоң болбойбу дегенди. А нельзя было перевести все на одну карту и разом. Все деп кой. Все, бардыгын на одну карту и разом. Крупный кылып которсоң болбойбу дебейле, бул мындай дегенди билдирет. Бардыгын бир картага ана бир эле кылып которсоңор болбой беле деген мындай кичине жумшагыраак. А нельзя было перевести все на одну карту и разом. Бир эле кылып которсоң болбойбу, бир эле картага. 23 августка чейин которот деген эмнеге жок. Говорили же, что переведете до 23 августа. Почему их нет до сих пор? Акчалар эмдигиче эмнеге жок деп айттым бул жерде. 23-нөн өттү го, аванс келиш керек. Остаткам түшө элек. 23 третое деп жазылат негизичи, анан айтканыңызга карап жазып койдум да. 23 уже прошло. Должен поступить аванс, а у меня остаток еще не поступил. Кайсы остаток десе, остаток с зарплаты. Зарплатамдын остатогу. Я звонила в Москву. Москвага чалдым дегениңизди жазбай эле деп койдум. Я звонила в Москву. Москвага чалдым дегенди билдирет. Спрашивала про зарплату. Айлык жөнүндө сурадым. Говорят, знает менеджер. Алар айтып атышат, менеджер билет деп. Бейжик жөнүндө жазыпсыз. Мен бейжигимди жоготуп алдым, башка алып келип бер деп. Эми башка алып келип бериңиз деп айтасыз да, ошондой туурараак болот да. Этичныйраак.
ачуу үстүндө сен деп эле жаза бердиң деп ойлоп сиз деп койдум мына. Я потеряла бейджик. Сиз айымсыз да, ошон үчүн потеряла. Я потеряла бейджик. Мен бейджигимди жоготуп алдым. Принесите мне другой деген мага башка алып келип бер деп башкарган сыяктуу болуп айтып атасыз. Башка алып келип бер деп. Буйрук сүйлөм деп коебуз го кыргыз тилинде, ошол буйрук сүйлөм. А сиз мынтип айтсаңыз, мисалы, вежливыйраак болот, Можете принести мне другой бейджик? Мага башка бейджик алып келип бере аласызбы? Можете принести мне другой деп эле койсоңуз, мага башка алып келип берчи деген эле мааниде болуп калат. Суроо кылбай эле жөнөкөй сүйлөм кылып айтып койсоңузчу, можно принести мне другой деп деле коюңуз, болбосо башка алып келип берчи деген сыяктуу эле мааниде болот. Эми Галина, сиз мындай кылыңыз, бул аябай көп болуп калбадыбы? Экинчи сурооңуздагыны азыр кийинки видео менен дагы которуп берем. Сиз ар бир сүйлөмдүн кыргызчасын баракка жазып туруп, жанына орусчасын жазып койгула. Анан сен кайсы сөздү, сүйлөмдү айткың келип атса, ошол баракты бүт алдыңа тизип ал дагы, ошол барактагы сөздөрдү айт. Анан тиги дагы сенден кайра сурашы мүмкүн да, мисалы сен аванс түшө элек 23-үнөн өтүп кетти деп айткан болсоң, кандай кылып котордум эле картама депчи. Ошон үчүн ар бир сүйлөмдү өзүнчө баракка кыргызчасын жазып, анан орусчасын жазып, кыдырекей кылып тизип ал дагы, сага кайсы сүйлөм керек болсо, ошол баракты карап, окуп, ошентип айтып берип тур. Мунун баарын жаттоо реально эмес, Ошон үчүн ошондой кылып сага керектүү сөздү тандап айтсаң, по-моему, оңой болот болуш керек.